Assalamu алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз, жакшысызбы? Денсаулыктарыңыз. Саламатсыздарбы? Менин атым Бактыбеков Нуртазим болот. Азыркы учурда Ак-Дөбө айыл аймагындагы маданият үйүнүн жетекчиси болом. Жашым 20да. Бул маданият үйүндө 750 орундук стул бар. Бул жакка көптөгөн концерттерди, иш чараларды өткүзөбүз. Бул иш чаралар менен эле чектелип калбастан кино коебуз жаштарга. Башында мен ойлочумун, жетекчи болуш бул оңойлуу болуш керек. Мындайдан өзүң келип отуруп көрсөң аябай эле кыйын экен. Бул жетекчи болуш көптөгөн маселелер чечкенге, бул маселелер чечпей коеюн десең дагы болбойт экен да. Анан кандай десем, алдымда азыр 5 адам иштейт. Мектеп учурунда эле бул студент кезинде аскерге барган учурда активист болууга аракет кылчумун. Жумуш убактысы бул эртең мененки саат 8ден кечки саат 5ке чейин. Бул эртең менен келип, айыл өкмөтүнө 5 минутка отурабыз. Ал жерден күнүмдүк иш планды айтып, маданият үйүнө тиешелүү парк, бул каруселдик аттракциондор бар. Бул да даталуу күндөрү, деги эле майрам күндөрү биздин районубуздун, деги эле областтын элдери келип өзүн эс алып кетишет да. Бирок азыр карантинге болгонуна байланыштуу азыр булар иштебей турат. Азыр бул жараксыз, бирок ремонтко берип койдук. Азыркы учурда эми оңдоо иштери башталат. Көрүп турганыңыздардай, бул карусель СССР учурунда курулган. Бул Талас облусу боюнча жалгыз карусель. Мен ушул айылдык болгонума шүгүр айтам. Бул айыл ичинде эс ала турган жакшы көп шарттары бар айыл десем эч жаңылышпайм. Буйруса келечекте дагы көп иш пландар бар. Бул жерде Ак-Дөбө айылында дагы көп деген мээнеттеримди калтырайын деген оюм бар. Мен да азыр жаштарга алып кетмекчимин. Аракет кылсаң Кудай берет экен деп ишенем да, ал сөзгө.